Келдіктер, ассаламу алейкум. Будай буйрусам мына көбүнчө 97-лерде келипсиңер, молодцы, красавчиктер. Кече мына бир 5 күн болуп калды. Биякта Руслан инибиз, баласы Хамза, биздин уулубуз, ошонун сборуна чогултуп баштаганбыз. Мына Кудайдын каалоосу менен бир 3 күндө эле бүтүрдүк даны. Кече мына көпчүлүк келген араңыздардан болсо, сонун кылып кече отчетун бергенбиз. Андан тышкары мына Аслан инибиздин атасына 44 миллион сом ашырып бергенбиз. Анан ошол кечиндеги биз ашырып берген күндөн баштап бүткүл Хамзанын шотунда кандайдыр бир мындай банковский шоттор болсо, бүт бардыгы телефону менен өткөн. Ошону менен ошол мезгилден баштап Русландын М-банкы до сих пор иштеп атат. Тинькофф деле, М-банкы деле, наличие разница жок, өзү жапкандан баштап М-банк, Тинькоффту жаздыңарбы? Жазган жоксуңар. М-банк, Русландын М-банкы, Самардын М-банкы и наличиедин эле отчетун бере алабыз азыр. Оштун отчету келелек. Бул келелек дегени бизге жакшы анткени сумма бар. Москванын отчету келелек. Ошого азыр ошону сиздерге мында көңүл буруп угуп коесуздар, отчетун берип койсун. Ошол сбордон баштап ушул убакка чейин канча акча чогулган. Бардык акча досумда болгон, өзү сүйлөп айтып койсун. Assalamu alaikum. Бүгүнкү эң кымбат машиналарды кошпогондо, кошкон жокпуз. Общий сумма 38 миллион 370 миң 875 миң сом болду. Күндөн баштап машиналар кошулган жок. Толтура бул жака ат, кой, ток, любой нерсе келди, көрдүңөр. По возможности элдер алып кеп беришти. Биякта дагы машиналар бар, сатылы элек. Ошол күндөн, кечеги күндөн баштап бул 38 миллион 370 миң 875 дегенчи, бул 24 сааттын ичинде чогулган акча. Ошондо ар бир саатына 1,5 миллиондон чогулуп аткан сумма болуп калат. Бул Бишкекте бүгүн Ошко кымбат баалуу аттар и бизге алып келебиз деген толтура буюмдар бар. Мисалы азыр эле бизге келип кетти бир агабыз. Канча 18 миң долларлык товары Кытайдан салган. Уже 4 күндө келет. Ошонун арасында бир коробка iPhone 16 бушный тоже аны салган. Булардын бардык акча. Ошондой эле эң бир сүйүнүчтүү кабар, биздин бир агабыз келди аманат катары. Укам айтпай эле кой деп. Менин таанышым болчу жакын. 110 миң долларлык товарын эртең берет бизге.